Бүгін сіздерге жер үйді сунуштайм. 5 сотық жері менен суусу бар, свети бар, мектеби жакын, балабакчасы жакын, айлы өкмөт жакын, мечит жакын, 11-ге 11 болгон ушул үйдү сиздерге сунуштайм. Сырткы баратасы коюлган, еврозабор менен тосулган, 5 сотық жер, 2 бөлмө временкасы бар. Эми сиздерге ичин алып көрсөтөйм. Фундаменттер жакшы, бышкан кирпич, терезелери жакшы, эшиктер бүт бардыгы жакшы. Бүгүн сиздерге жер үйдү сунуштайм. Салыштырмалуу арзан баада чыкты. 11-ге 11 болгон, бышкан кирпичтен салынган жер үй. Бисмилла деп туруп. Бул жагы балдардын бөлмөсү болуп калат экен, Терезелери жакшы, паркеттер кийгизилген, обойлор жакшы, эшиктери жакшы. Бул биринчи бөлмө. Коридордо келен экен. Бул жагы болсо экинчи бөлмө. Экинчи бөлмө. Бул жагы болсо үчүнчү бөлмө. Негизи жаркыраган жарык үй. Акчасы $67,500 түшү берүү жолу бар. Азыр бул эми 4 бөлмө. Холу бар. Андан сырткары бул жагында 2 бөлмөсү бар. Мына жагына ашкана кылып койсоңуздар дагы болот. Жок, анан сыртта ашкана кылам, бул жак жөнүндө балдардын бөлмөсү болсун дей турган болсоңуз дагы жакшы. 5 сотық жери менен суу, свет бар. Ошто 1 бөлмөлөр азыр $50,000 болуп атат. Бул 4 бөлмөсү менен кошумча сыртта да 2 бөлмөсү бар. Ошо менен биргеликте 60. Үйдүн ичине сиздерге алып көрсөттүм. Сырткы баратан айттым. Эми бул жакта 2 бөлмө временкасы да бар. 5 сотық жер деп айттым. Бул жагында 1 бөлмө. Чоң ата, чоң энелер кеңири келип мына жерде жашай берсе боло берет. Так, меш бар. Бул жагында экинчи бөлмө. Экинчи бөлмө, бул жагы жуунуп таранчу бөлмөсү менен. Паркеттер кийгизилген, апойлор жакшы, бышкан кирпич. Бир гана бул жак аристон менен сууну туташтырасыз. Калганы бүт бардыгы жакшы. $67,500 түшү берүү жолу бар, 5 сотық жер. Бүт бардыгы жакшы. Бөлүшүп койсоңуздар болот. Алам деген агын достор. 5 сотық жер. Үйдүн сырткы көрүнүшү. Бул жакта суу шаркырап чыгып турат. Үйдүн алдында. Демек, суудан маселе жок. Кара. Таза суу. Шаар катарга айттык өзү бул суу. Азыркы жер үйдүн дарегине токтоло турган болсок, биз азыр Башбулактабыз. Бул жагы шаар Ош. Оштон Алайды, Чоң Алайды көздөй жөндөгөндө Мадыны билесиздер, Мады Фарел жеп жүрөсүздөр. Мады Фарелден өткөндөн кийин Башбулактын айыл өкмөтү, мектеп, балабакча бүт баары ыңгайлуу. Могу жерде 2 катардан кафе ачылды. Андан бир 500 метр өтөбүз. Маркет ачылды. Мойка. Мына мойкадан солго киресиз. Солго. Мектеп, балабакча, маршрут каттам, суу, светтен маселе жок. Бул жагы болсо Алай Чоң Алай. Алай Чоң Алайдан түшүп келе жатып, мойкадан оңго киресиз. Араптар үй салган, араптар үй салган эле үстү. 500 метр чыгып барасыз. Демек алган адам